Урматтуу министр мырза, өткөндө сиз жокто ушундай суроолор берилген, азыр сизден тактап алайын. Иш качан башталды? Оңдоо түзөтүү иштери. Оңдоп түзөтүү иштери 21-жылы сүйлөшүлгөндөн кийин дароо башталган экен, бирок 21-жылы? Качан кол коюлуп атат? Өзбекстандын өкмөтү тарабынан бул күзүндө 21-жылы күзүндө бизге баягы бул өздөрүнүн каражаты менен салынып аткан негизинде таможнядан жанакы техникалык кээ бир материалдарды алып өткөндө кыйынчылыкка туудурат экен. Үстүнөн биз налог төлөбөшүндө бана ошондо сентябрда 3-сентябрда 22-жылы МИД Өзбекстандын Наманган облусунун Камалы Косонсай жоопкерчилик шектелген коомунун жумушчулары менен иштейбиз деп ошондо бизде сунушталганда сентябрдын 29-unda бизге сунушталып атат. Кыргыз Республикасы Президентинин 30 мартында 22-жылдан 1-апрелден баштап чек ара областындагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана Өзбекстан Республикасынын чек ара. Сиз шашпаңыз. 22-жылдын 1-апрелине кол коюлуп атат, Ооба. Анан кантип 21-жыл башталып атат? Булар баягы макулдашылгандан кийин өздөрү алып техникаларын алып келип биринчи башташкан экен мындай. Уруксат жок эле. Жок, макулдашуунун негизинде. Ким менен макулдаштыр? Бул баягы мурдакы макулдашуунун негизинде иш баштайбыз деп. Ким менен макулдаштыр? Кайда ошо макулдашуу мурдакы? Эки президенттин башында мен жана айтып кеткендей, Жок, айтып кеткениңизде бизде 2022-жылдагы 1-апрелдеки келишим турат. Баштагы келишим кайда? Уруксатпы, Улан Бердибаевич, Маданият министрлиги, Бактыбек Секимов. Биринчи ооз-эки макулдашуу болгон экен. Анан ооз-эки макулдашуунун негизинде демонтаж иштери башталды. Анан ошондо бизге тиги техникалар кире баштаганда, кээ бир стройматериалдар кире баштаганда өзбек тарап бизге макулдашуунун долбоорун жиберди да. Мунун баарына биз төлөй берсек, акча көбөйүп кетет экен, биз муну мыйзамдаштырып, макулдашуунун негизинде иш алып баралы, пока биз демонтаж иштерин баштай берели деген сөз болгон. Анан бул жерде реконструкция иштери параллель кетти да. Долбоорлуу иштердин дагы анан кийин демонтаж иштерин баарын өзбек тарап өздөрү параллельно жүргүздү. Урматтуу кесиптештер, могул өткөндөгү жыйындагы биздин кооптонуубузга нак далил ушул. Эч кандай келишим жок, эч кандай эре жок. Биз өзүбүздүн билгенибизди баштай беребиз, билгенибизди жасай беребиз. Силер аягында кайда бармак элеңер деген мамиле ушул болот. Кандай эки тарап келишими жок туруп, ошондой иштерди баштайт? Ким уруксат берген? Баштай коеюн. Бизде буга чейин биз тараптан иштелип чыккан проект бар болчу. Ал проект негизинде алды биздики общестроительный работалар деле болчу. Сиз кечиресиз, могул жерде келишимде бүтүндөй бардык долбоорлорду, ага кеткен чыгымдарды биз иштетебиз, биз тараптан болот, өзбек архитектурасы тарабынан кетет, чыгашалардын баарын өзүбүз көтөрөбүз деп турат бул жерде. Мен туура эмес айтып атам, окуңуз келишимди. Жок, ал жерде чыгымдарды деп аткан себеби биздеги жана макулдашуудагы тех условия тигиндей мындайлар чыгымдарды биз жана көтөрөбүз. Жана Көтөрбөйсүз сиз, көтөрбөйсүз. Жок, мусорлорду каякка министр кечирип коюңуз. Мына министр Алтынбек мырзанын берген маалымат катында турат. Биз тараптан финансылык эч кандай чыгаша сарпталбайт деп. Окубайсыңарбы бири-бириңерге жазган кагазды? Жана согласительный маселелерге ар кандай чыгымдарга деп биз тарап өзүбүзгө алганбыз. Ошол жерде 350 000 сом бар. Анда жазылгыла да. Биз тараптан ушунча чыгым кетет деп. Ал жерде жазып атпайсыңарбы? Биз тараптан таптакыр чыгым кетпейт деп. Курулуш иштерине кетпейт, макулдаш иштерине кетишим бизден. Дарт десе бала дей турган болуп калдыңар, урматтуу кесиптештер. Мынаны эске алыңыздар. Өткөндө биз чек ара маселесин карап атканда мен кайра көңүл бурдурдум эле. 96-жылдагы келишимди бирөө да окуган жок. Могул жерде түбөлүк достукка шилтеме жасап атат.
түбөлүк достукка шилтеме жасап атат. Андан сырткары ошол кезде чек араны карап атканда дагы түбөлүк достукка бир шилтеме жасап койбойсуздарбы деп какшап аттым эле мен. А мына бир театрды оңдоп түзөтүү үчүн түбөлүк достукка шилтеме жасалып атат. Экинчи беренесинде В пунктун караңыз. Реконструкция жүргүзүү үчүн зарыл болгон аймактарды бошотуу, тосуу, кошуулар, жолдор менен камсыз кылуу боюнча даярдоо иштерин жүргүзөт кыргыз тарап. Алтынбек мырза, буга эмне бюджеттен каражат кетпейби? Ошончалык коеюнбу? Ошо эки айткан маселеге. Сиз шашпаңыз. Шашпаңыз, мен министрге берип атам да. Кетпейби, мамлекеттин казынасынан каражат кетпейби ага. $50.000 сом каражат бергенбиз. А сиз биздин комитетке жазып атпайсызбы? Кыргыз тарабынан эч кандай чыгым сарпталбайт деп. Сиз жазып атасыз да, сиз кол коюп берип атасыз да, мен окуп атам да, сиздин катыңызды окуп атам да. Же бирөө ошондой жасап коюптур деңиз, бирөө жазып койгон экен деп коюңуз. Анан шаардык тармактарды инженердик коммуникацияларга акысыз туташтырат дейт. Буга каражат кетпейби? Кыргызстанда куруучулардын бүтүндөй баарын какшагандары ушул инженердик коммуникацияларга туташуу маселесин коюшат. Эбегейсиз чоң каражат кетет, эбегейсиз чоң акча кетет. Анан сиз кандай кыргыз казынасынан бир тыйын кетпейт деп атасыз? Ошо каражат 350.000 ошого берилип атпайбы биздин жана согласительный тех условиялар макулдашууга келген акчалар. Башка бизге курулуш иштерине бир тыйын акча которгон жокпуз. Жанагы макулдашуу четтерге кошулганына эле 350.000 сомду театрдын арган тиги прочий расходуна суранган, ошону которуп бердик. Ошону биздин депутаттарга жазып аткан катыңызда киргизип коюңуз сиз дагы. Кыргыз тарабынан ушунча каражат кетет. Монол иштерге деп мен могул жерге канча деп жазып коюп атам. Эске алынганда бул кетти бул. Мына могул жерде айтып атасыз, сиз жазып атасыз, сиз кол коюп атасыз, министр мырза. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитети, социалдык саясат комитети, бюджет экономикалык, фискалдык бардыгынан каралган. Биз тараптан эч кандай каражат сарп кылынбайт деп атасыз. Айтып атасыз, азыр 350.000 сом кетет. Ал эмне акча эмеспи? Реконструкциялоо жана жабдуулар иштери Өзбекстан тарабынан ишке ашырылат деп атасыз. Коммуникацияларды биз киргизебиз деп атасыз. Биринчиси, экинчиси. Бул парафирование мезгилине келгенде $5 миллион жөнүндө кеп кетип аткан, туурабы? Анан кийин 10 миллионго чыгыптыр. Кандай жаңылыш? Негизи бул жерде эч кандай ал жактан баалары көрсөтүлгөн эмес, а болжолдуу $5 миллион чегинде деп өздөрүнүн кээ бир эмесинде айтылган. Жок. Келишим $5 миллион тегерегинде деп биз ушу комитеттен ушул жерден талкуулап, ушул жерден добуш бергенбиз. Макулдашуу, кол койгонго чейин. А кол койгондон кийин келип орун басарыңыз айтты, ушул 10 миллионго чыгып кетти, ушуну колдоп бериңиздер деди. Туура эмес маалымат берип атат, анткени бизде курирующий орун басар Арабиядагы иш чаралар менен жүргөндүктөн ошол жаштар жагынан орун басар келип кичине жаңылыш маалымат берип алган экен бул жагынан. Силер кечирип коесуңар, $5 миллион оюнчукпу. Бул кандай болуп кетти? Бул жерде дагы бирдеме бар, урматтуу кесиптештер, мындай караңыздар. Мен өткөндө айттым эле да, бир нерсе кыстарылып кетпес бекен дегендей сөз менен. Алтынбек мырза, сиз биринчи жолу министр болуп келип аткан жоксуз. Ушу маданият министрлиги рекорд койду. Ошол 3 кишинин кайра министрликке келиши боюнча тажрыйбаңыз мол, жетиштүү. Кантип $5 миллион деп келишимге коесуңар дагы анан 10 миллионго чыгып кетти деп жибересиңер. Кана жооп бербейсизби? Атак Мисанбаевич, келишимде эч кандай сумма көрсөтүлгөн эмес, 5 миллион да жок, 10 миллион да жок. Ал сүйлөшүү убагында өзбек тарап айткан, бул макулдашуу ишке ашып калса, каражат бир 5 миллион тегерегинде кетет деген сөз болгон. Тегерегинде деген сөз жок. Проектирование дагы параллельно кетип атпайбы?
Чолпон Алыевна, сиз Распоряжениеде жок. комитетти өткөрүп атканда эми Уланбердибаев жок эле. Сиз бар элеңиз, эсиңиздеби? 5 миллион тегерегинде кеткенде. Конкреттүү түрдө жазылып 5 миллион доллар деп айтканда, туурабы? Я. Бул кандай анан убакыт өтө менен эле силер өзгөртө бересиңер. Мен жалгыз эгер уксам, мени жалганчы кылып койсоңор жакшы болот эле, сүйүнчү болот эле кээ бир кишилерге. Бүтүндөй комитетке кеткен да бул маалымат. Стенограммада турат да бул маалымат. Ким жооп берет буга? Стенограмманы көтөрө эле анда. Макулдашуунун өзүндө эч кандай сумма көрсөтүлгөн эмес. Саламатсыздарбы? Эл аралык бөлүмдүн башчысы Молдошо Нургүл Адылбековна. Бул макулдашуунун өзүндө эч кандай сумма көрсөтүлгөн эмес. Бул 5 миллион деген сумма бул ошол кезде Маданият министри Кайрат Олжобаевич официалдуу делегациянын составында Өзбекстанга барып келген, президентибиз башкарган делегациянын составында. Ошол сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө 5 миллион деген сумма болгон. 5 миллиондон сумманы биз справка обоснованиянын ичинде көргөзгөнбүз, бирок макулдашуунун өзүндө бул сумма көрсөтүлгөн эмес. Бардык иштер, жумушчуларды Өзбекстандан алып келүү, стройматериал бүт баары Өзбекстан тараптан каржыланып келип атат. Эч кандай биз материалдарды биз сатып алып аткан жерибиз жок. Бүт баары ошол жактан алып келинет. Сметаны да өздөрү түзүшкөн, биз түзгөн сметаны жактырган эмес. Бул 5 миллион деген сумма бул справка обоснованияда гана бар. Урматтуу айым, атыңыз ким? Нургүл. Нургүл айым. Сиз бул депутаттарды мындай бир кызык абалда коюп атасыз да. Эч кандай 5 миллион жөнүндө сөз болгон жок деп. Ушул жерден трибунадан туруп 5 миллион жөнүндө макулдашууга ратификация бериңиздер деп сурап келдиңиздер. Справка обоснованияда бар болчу. Ушундай сүйлөшүлгөн 5 миллион эсебинде. Урматтуу кесиптештер, анда мен дагы бир жолу айтам анда. Демек, биз чапанын тигип берет экенбиз, ичине эмне салсак өзүбүз билебиз деген мамиле экен бул. Биз келишимди көрүшүбүз керек да. Эмне деген шартта, канчалык деңгээлде, канчалык көлөмдө, эмне болгон иштер аткарылат анын ичинде. Эмне үчүн 10 миллионго чыгып кетти? Кечээ сиздин орун басарыңыз айтты. Биз улуттук борборду дагы биротоло куруп коелу деп, ошондон көбөйүп кетти, 10 миллионго көтөрүлдү деди. Бул дагы калппы? Иштин жүрүшүндө ушундай иштер чыгып кетти деп айтпадыбы? Баарыңыздар көп болуп укпадыңыздарбы? Урматтуу кесиптештер. 10 миллион деген сумма жок ал жерде эч кандай. Астагфирулла. Ошон үчүн урматтуу министр, бул жака баяндамага мынага окшогон ратификацияга жөнөтүп атканда тиешелүү ошол тармакты тейлеген орун басарды жөнөтсөңүздөр, ошондо түшүнбөстүк болбойт эле. Эми азыр карабайсызбы? Өткөн комитетте 5 миллион, 10 миллион боюнча сөз болуп аткан болуп атса, азыр абсолюттук түрдө эч кандай сөз болгон жок деп айтылып атат. Мен кошулам. Эми тышкы сиздердин бөлүм башчыңыздар айтып атат. Ал сөз жүзүндө айтылган, бирок кагаз жүзүндө айтылган эмес деп. Бирок болбосо башынан сиздер ошондой кылып туруп туура маалымат беришиңиздер керек эле депутаттарга. Азыр эми депутаттарга туура эмес маалымат өткөн комитетте башка, азыр башка берсеңиздер, албетте, естественно, депутаттарда суроо туулат. Урматтуу министр мырза, өзүңүз деле азыр толук кандуу жооп бере албай атпайсызбы? Бул документти баш аягынан мен алып баргам, ошон үчүн жооп берип атам. Бул макулдашуунун өзүндө бул сумма көрсөтүлгөн эмес деп. Эки тараптуу макулдашуунун негизинде айтылган сумма справка обоснования киргизилген деп. Мен анда ошол бизди ошо жыйынды даярдаган биздин бөлүм башчыдан сурап коеюнчу. Бөлүм башчыдан сурап коелу. Ошол башында парафирование мезгилине келгенде 5 миллион деп келиштиби? Биринчи кагаз. Урматтуу Адахан Кемсанбаевич, булар макулдашууну 2 жолу өткөрүшкөн. Биринчисинде декабрда, экинчисинде март айында. Анан кийин тиги эл аралык бөлүм башчысы айткандай, справка обоснованиясында ошо 5 миллион деген цифрасы бар. Азамат. Ошондой да. Келишимде силер эки өлкө менен келишим түзүп атканда мен бул иштерди мол каражатка бүтүрүп берем деп келишим түзөсүңөр да. Кантип түзөсүңөр келишимди? Ушундай кылып бүтүрүшүм мүмкүн, көтөрүлүп кетсе ага дагы макулмун деп кол коесуңарбы же? Конкреттүү бир айнадан кошуна менен кошуна болду да, экинан алса дагы айтат да, эртең экинан кайтарып берем деп.
Мен түшүнбөй калдым Улан Бердибаевич, бул келишимди негизи өзү түшүнбөй калдым. Кече келип 5 миллион, орун басары келип 10 миллионго чыгып кетти дейт. А бүгүн айтат эч кандай акча жөнүндө келишимде жок ал жерде дейт. Биз кандай кылып колдоп беришибиз керек? Мен түшүнбөй калдым. Кандай деңгээлде болот? Анын үстүнө бизден келишимден өтпөй туруп эле жумуштардын 80%-ын бүтүрүп койсо, бүткөн ишке биз добуш берип эмне кылабыз? Бизсиз эле бүтүрүп атып турганда жөн эле койбойлубу? Ар бир иш, могул жердеги ар бир эл аралык иш тийиштүү комитеттин, жогорку кеңештин макулдугун алгандан кийин башталат да. Силер бүтүрүп алып туруп анан сиз министр катарында айтыңызчы, эгерде бир режиссер өзүн билемдик менен эле барып туруп бир спектакльди коюп атат. Коюп бүтүп калды. Мына премьерасы башталган атат. Сизге келип айтат. Урматтуу министр, мен ушул спектакльди коюп атам. Ушуга 3 миллион сом керек деп. Сиз чалкадан кетесиз да, туурабы? Мен сага сурадымбы дейсиз да. Туура? Сиздики ушундай болот да азыр. Бул жерде бир кээ бир көйгөйлөр болуп жатат. Жана оборудованияларды булар алып келип атышат да. Алып келгенде растаможка болбой, ошолор штраф стоянкада туруп эмелери көйгөй жаралып атат азыр.